Бүгүнкү күндө адамдар интернеттен ар кандай кызыктуу видеолорду, көңүл ача турган видеолорду, кубандыра турган нерселерди көрүп, жыргап, ошонун аркасынан кубалап калышты. Бул негизи биздин ден соолугубузду бузат. Денебизде дофаминге болгон көз карандылыкты пайда кылат. Адамдар ошол нерсенин аркасынан кубалап көрө бере турган болуп калышат, же болбосо телефондон арыла албай турган болуп калышат. А мунун кутулуунун жолу биз жашоо турмуштагы физикалык иштер менен алек болушубуз керек. Ошол дофаминди биз физикалык ийгиликтердин аркасында гана жечибиз керек. Өзүбүз жашоо турмушта бир ийгиликтерди жаратып, анын аркасынан гана дофаминге жетишибиз керек. Эгерде сиз жанагындай кыска видеолорду, көңүл ача турган видеолорду көрүү менен дофаминди пайда кыла бере турган болсоңуз, анда сиздин ден соолугуңуз кетет, эс тутууңуз начарлайт, зээниңиз начарлайт, депрессияга түшүп каласыз. Негизи эле жашоо турмуштан үзүлүп, өзүңүзчө бир орукчан адам болуп калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиздер кыска, кызыктыра турган, сүйтө турган видеолорду көрүүнү токтотушуңуздар керек. Жашоо турмушта иш кылып, спорт менен машыгып, көп видео көрүп отура бербей, кокус видео көрсөңүз дагы анда пайдалуу видеолорду көрүшүңүз керек. Пайдалуу, эс тутумуңузду күчөтө турган, кайсыл бир нерсени үйрөнө турган, же болбосо ден соолугуңузга пайдалуу видеолорду дагы көрсөңүз болот.